Дордойға барып көріңіз, Ошбазарға барып көріңізші. Же қаласаңыз сізге жұқтырып қойын ушул орынны. Же нормально ұйықтай албайсыз, же нормально жашай албайсыз. Өзіңіздер білгендей, мына біз есептен шыққанбыз 5 миллиардтан ашық ақша керек. Мына четінен ушулар жасап келіп жатыр. Ушул сөздү укпашыңыз керек болчу. Уккандан кийин мен кызматты таштап кетишим керек дешиңиз керек болчу. Аракет кылып атасыз деп. Аракетиңизди көргөн жокпуз да. Мына 5 жылдан бери талада жүрөм. Мамлекетке министерствого кайрылган толку жок. Мага окшогондор 500 000. Аябай цифра чоң, кечирип койсоң, болсо алдырып атам. Бирок мен 1,5 жылдан бери, ушу 1 жыл почти Минздравдын эшигин какылап келем. Анткени мен жүрөм да, басып жүрөм. Мен тишим алдырып атам, бир жерим безилип калат, меселерге жуктуруп атам. Баардыгыңар түшүнүшүңөр керек, ыйлашың керек болду. Мен бизнес кылгым келген жокмун, сатып алып келип бирөөгө мен каралабын да, эмен кереги жок да, мен силерге жугуп калбасын деп вакцинацияны сурап атам. Вакцинация сайдырып алгыла, коммерцияга эмес, мамлекет өзүн алсын. Мамлекет өзүн алмайынча бизнес боло берет. Качан мамлекет өзүн алганда бизнестин баардыгы токтойт эле да. Эми мен басып жүргөнөн кийин мага окшогондор 100 000дер. Силер жакшына отурасыңар. Менин бир эле каным силерге жукса, сактана албайсыңар. Мага окшоп 1000 деген, миллион деген акча тыксаңар дагы, алдыбысына кыргыздар каяка кеттик? Ошбазар менен Дордойго чыгып көргүлөчү. Министрге кайрылып кетет элем. Дордойго барып көрүңүз, Ошбазарга барып көрүңүзчү. Же каласаңыз сизге жуктуруп коюн ушул орунну. Же нормально уктап албайсыз, же нормально жашай албайсыз. Кандай кылыш керек буну? Ар кимиз өзүбүз тилемчи болуп, Индияга жүздөп кетип атабыз, бар алмаштырып келели деп. Гепатит Д болгонума мына мен дагы канча жашайын билбейм. Чыгып Москвадан лечение кылып келдим. Машинамды саттым, колумда акчаны бердим. Дагы кандай кылышым керек? Ошол жерде бир 2 мүнөт мени уга албайсыңар. 1 жылдан бери жалдырап жүрөм. Мен вакцинация кылып койгулачы. Мен силерден дару сураган жокмун, акча сураган жокмун, мен боорум алдыма аштырайын деп. Менин суранганым ошол жөнөкөй жарандарга, акчасы жокторго вакцинация салып бергиле. Акчасы вообще калбай калгандарга кичине жардам кылып койсоңор 20 жыл жашайт экен мага окшоп. Өлүп калып атат 5 жылдын ичинде. Дыга өтүп кеткенден кийин супер инфекция болуп өлүп бардыгыбыз эле Кудайдан экен деп отурабыз. Бирок Кудайдан эмес, министерство көп иш кылып коет. Ошо Кудайга шылташ үчүн. Экинчи акыркы сөзүм, айта турган сөзүм, бул жерде моратория кагылайындар. Бул жерде мамлекет өкмөт мораторий объявить этип койгон 2 жыл. Именно бороться ете турган надзорный орган, эпидемия иштете турган маалда надзор болуп туруп, алып салган баардыгын жеке менчиктер эч ким текшербесин. Ал жерде зубной кирип атат, ал жерде частный гинеколог кирип атат. Бүт жуга турган, контакт болуп турган жерлерде алып салган мамлекет тийбегиле, ал жерге попробуй бир ит киргизип көргүлө, кууп өлтүрүп коет. Мурун хотя бы надзорный орган 5 прокуратурага барып 5 суроону мындай согласовать этип, анан текшерсе, азыр мышыгында кире албай калдык ал жака. Отуралып сонун доклад кылып отурабыз, биздики баардыгы сонун. Мына силер укпай атасыңар деп. Андай болгон жок. Мага бул Москвада айтты, биринчи аялың вакцина кылышың керек. Себеп дегенде аялыңа жугузасың деп. 5 жылдан мага миллион деген акча туруп калды. Миллион сом жашайсың, миллион сом жок болсо 2 жылдын ичинде өлөсүң деди. Бүт нерсеми таштап алып Россияга чыгып кеттим. Бала машинамды сатып, бала чакам ошол Россияда айтып атат, гемоконтактный, сен аялыңа сайдырышың керек деп. Бир деген бир информация жок бул жерде. Мен ойлойм, Министерство здравоохранения бир жакшы нерсе алып келет деп болсо, Facebook'ta бир барак ачты, Instagram'da бир барак ачты. Бул жөнөкөй элдин эмеси. Мынакей менин жөнөкөй эл катары, бир бизнеске катышпаган катары менин өзүмдүн жеке оюм. Реформа кылат десе, биз сразу эле Facebook'тан баштадык дагы Instagram менен бүттүк. Жок дегиле, мейли андай мен унчпай чыгып кетейин. Андай болгон жок дегиле. 10 000 доза алып келдик деп күлүп отурасыңар. Шерменде де 10 000 доза. Мен өткөндө со айткам, 10 000 доза жөн доза ачып эле койгулачы деп. Эмне деген, миллион деген население сурап атабыз. Миллион деген население 500 000, 100 000 деген Кыргызстан үчүн гепатит аябай чоң цифра. 100 000 дагы башкасынан жуктурса, бир үй бүлөдө 3төн мен жуктурган врач дагы иштеп атат. Андай врачтардан 3000 штук экен. Медсестра, врач. Кирип врачтан айтсаң айтат, жок, андай эмес, биздин врачтар окуган, перчатка кийет. Анда кантип жугузуп алды анда? Кантип жугузуп алды алар? Обязательно мен ушул жерге келип кыйкырышым керекпи? Анда бөйрөгүн алмаштырганда ошо келип кыйкырсын. Башкалар келип кыйкырсын, чтоб силер билет кылыш үчүн. Чын-чынына келген ошондой болду де. Врачтар дагы эле иштеп атат. Албайсыңбы десе, андай болбойт.
Жоқ дейді, Аллах айтып қой, наказ дают, что мы не можем убрать, говорит, этого хирурга, который практикующий. Хирург сегодня, он лечит операцию. Говорит, почему? Потому что конвенция по правам человека мы не можем. Укугу тебеленіп қалып отыр. А мынау шоғы 100 мыңдардың укугу тебеленбейді пайба. Қайтып тебеленбейді, тебеленіп атпайбы. Мына мен тебеленіп, мен басыма бас ташпенен бір жапты, лезвиямен ала ұстап, мен гепатит болып қалдым. А мынау шоғында 100 мыңда. Сіздер бір кешілінді, емесін сақтайын деп, укугун 100 мың деген тебеліп отасыңар. Спид бойынша ошондой. Спид мен де ішті отады врачтарыңар, медсестраңар. Жоқ дегіле, мен вообще уншықпай отырам мен. 1,5 жылдан бері сіздің советниңіз Космос Саревич, жаныңызға ошоны сұранат елем. Келбесінде айламай қанша нары бар бері келеді. Ошо емеңіз советниңізге айтсаңыз, мен қолына жетелеп барайыншы, Тордойға барайлы, Ошбазарға барайлы, қалып кетейін қырғызым, айламай берешен деп қалды. Ақшаңар жоқ болса, мен де Чичабаевқа да айтқам, иммунизацияда мен ақшат ашайын, мен елден қайырылып, 20 жыл өлем, 5 жыл өлем, 10 жыл жашайын, ақша топтап шотыңарға салып берейін дедім. Рахмат. Нургазы Джумагич, спасибо. И я приношу извинения за эмоциональность. Просто этот человек долго стучался в закрытые двери. Поэтому мы вынесли на обсуждение данный вопрос не из-за того, чтобы просто услышать, а для того, чтобы пошагово решить данные проблемы. Өзіңіздер білгендей, мына біз есептен шыққаныз 5 миллиардтан ашық ақша керек. Мына шетінен ушулар жасап келді. Қаржы бұлақ. Анан жана Құдай ақша чоғылтып, андай-мындай деген болған жоқ. Анан кейін меселерді біздің меселер тура айтып кетіп отыр. Жана гепатитisi бойынша дарылары бар, регистрация олар мыйзамдуу келіп отыр. Мыйзамсыз келгені де бар. Тақыр контрабанда деп мен өзім кесіптешім айттым, ананы доказать етеді. Ошон үчүн мен айтып келем, да, көйгөй маселе бар. Көйгөй маселе бар, статистикада бар, анын баарын көзөмөлүн жасап атат. Facebook элемес бүт жок боюнча килтейген ошол профилактический медицина департамент санэпиднадзор өзүнүн элек органы менен иштеп жатат. Да, жанакындай мораторий кылды, эми ал общий мамлекет жагынан саясат болду, биз да катты жолдодук, ошону берилет. Өлүм менен өмүрдүн ортосундагы өкүнүчтү айтты. 100 миң деген адамдардын өтүнүчүн айтты. Siz uyalbay ушуну кылып турдуңуз да актанып атасыз. Мен макул эмесмин деп. Уят, урматтуу министр. Уят. Ушул сөздү укпашыңыз керек болчу. Уккандан кийин мен кызматын таштап кетишимди керектешиңиз керек болчу. Аракет кылып атасыз деп. Аракетиңизди көргөн жокпуз да. Биз коңгурооду ушул баланы оозунан угатпайсызбы? Siz аракет кылсаңыз, коррупция менен күрөшүп жүрүп атат. Андан акча түшүп атат. Ошол акчаны гепатит менен күрөшөйүк. 100 миң деген адамдар куурап баратат, кургап баратат. Аманактап калбайык деп айтсаңыз болот беле? Биз колдоп берет элек го депутаттар. Сиз көтөргөн жоксуз. Сиз мындай эрктүүлүктү айта алган жоксуз. Тек гана жооп берип коюп отурасыз. Мен макулмун дегенсиз. 2 жылдан бери иштеп атабыз дейсиңер. Кире албай жүрүптүр байкуш бала. Ушул жерде айтып атат. Бүтүндө кыргыз элин айтып атат. Көчмөндөрдүн оюн өткөргөнчө кеткен акчаны ушундайларга бериш керек болчу. Мына сиз ушул маселеди демилгелеп чыгышыңыз керек болчу. Ушундай жерлерди айтышыңыз керек болчу. Бизге каражат керек. Кыргызстандын калкынын мынча пайызы гепатит болуп калды. Каптап кетти, чумакалардан жаман экен деп. Айткан жоксуз да. Кымбат муналарды аласыз. Уят. Мен толугу менен колдойм. Евгений Гурьевна сиз көтөргөн сенем. Мен сизге ыраазычылык билдирип, мен рахматын айтам. Мындан кийин мындай маселелерди эгер сиз алып чыга албасаңыз, сиз акырын кетип калсаңыз, алкыш албасаңыз албай каласыз, бирок каргыш албаңыз. Рахмат. 2002 жылдан бери келе жатат. Бул болсо проблемасы чечилген, негизинен баягы вирус вакцинация, иммунизация боюнча глобалдык альянс бар. Ошонун акчалары менен, андан кийин правительствонун акчасы менен булар маселеси 30% правительство өтөрөт. Булар чечилген. Эң негизги карала турган жерде бул жерде баягы группа риски деп коет. Ошолорго андан 20-29 жаштагыларга эмдөөнү өтө тез аранын ичинде жасашыбыз керек да. Тез аранын ичинде жасап алсак, эң көбү ушул группанын ичинде болуп атат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, жаңы деле айтылып кетти, бүт бардыгыңыздардын айылыңыздарда, бардыгыңыздардын тууганыңыздар бар.
Индияга мени жөнөткүлө деп туруп айтып атышат бардыгы. 20 миңден 46 миңге чейин долларга ошол жака жөнөтүп атышат. Андан көрө бул жерде вакцинацияны эле алып койсо, коммерциялык баа менен алганда дагы 1800 болуп атат, 300. 3 жолу алганда дагы ошондой болот. Андан кийин 20-29 жаштагыларды, андан кийин 40-49 жаштагыларды ошолорду жасашыбыз керек деп туруп биз план түзүп, анан кийин ошол эмесиникине керектүү сумманы биз эмесе өкмөттөн мына бюджеттери да ошо каралып бүтүп калды. Муну мурдараак эле аракет кылдык эле, ошо жетише албадык. Ошолорга жетишип кошулуп берсе, ушуну биз эмесе как мамлекет катары биз өзүбүздүн бир кичинекей болсо дагы бир саясатыбызды жүргүзө алышыбыз керек да. Чет өлкөдөн спидке берсе спид менен күрөшүп, туберкулезге берсе туберкулез менен күрөшүп, малярияга берсе малярия менен күрөшүп жүрө бербей эле, ушуга жок дегенде кичикей гана сумма болсо дагы ошону менен биз өзүбүздүн ишибизди башташыбыз керек деп айтабыз да. Аларды лабораториялардан өткөрүү үчүн канча керек деген нерселер дагы бул жерде суммалар чыгарылып көрсөтүлгөн. Гепатит С боюнча мен өзүмдүн личный эмелер тааныштарым аркылуу биринчи билем, 6-7 жыл мурда bir kişi 130 000 dolarga darlangan, бирок толук айыптан. Азыркы күндө бизде Кыргызстанда да дарланып жатат. 1000 мындай сом менен айтканда 45 000 сомго туура келип калат. 1200-1500га чейин туура келип калып атат да. Бул дарыны ким алып келип атат? Биз Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан муну баягы акчасы көп деп ошого алып келе албай жатабыз. Оруп калган адамдар эч убакта мен өлүп калайын деп өзүн таштап койбойт. Дүйнө жүзү боюнча аракет кылат, ошонун үчүн алар ташып берип атат. Индиядан ташып берип атат, Египеттен ташып берип атат. Контрабанда, бул чисто контрабанда. Официалдуу түрдө эч ким алып келе элек бизде. Ошол контрабанданын негизинде баягы 130 000ден бүгүнкү күндө 1,5 миңге түштү. Бүгүн буларды дарылап жатышат. Дарылап жатканда ким дарылап жатат? Дарылап атканда студенттер, медициналык мекемелер эмес, студенттер, оорулар, өзү ооруп айыккандар. Эмне үчүн алар? Себеби алар кайсы жерден дарыны арзан алса болот, кайсы лабораторияга арзан тапшырса болот, кантип аны окуш керек, и кантип результатын билиш керек. Алар өзү башынан өткөргөн дагы ошондой болуп атат. Андан кийин баягы фармацевттер аптекаларда неофициалдуу түрдө сатып атышат. Андан кийин жеке менчик медициналарда таптакыр эч нерсеси айласы кеткен баягы аз камсыз болгон адамдар гана медициналык мекемелерге келип жатышат. 10 күн, 11 күн жатышат. Анда капельница берет, кичине общий курпуляющийди берет дагы. Баргыла эмесиге дары сатып келгиле дейт. Анан алар дары сатып ала албайт, кайра чыгып кетишет. Анан кайра эле ошол стироз башка ооруларга айланып калып атат да. Ушул мындай негизинен. Андан кийин гепатит Б-ныкы. Гепатит Б-ныкы болсо бул дарылоосу өтө кыйын, өтө эффективдүү эмес. 1 жылдан 3 жылга чейин дарыланат. Орто эсеп менен 24 ай дарыланды десек, дарысына эле 360 000 сом кетет бир кишиге. Бул операция жасабаганда башка жөнөкөй мондай дарысыны гана сатып алганда, башка нерселерин кошпой эле койгондо да, ошондой эле. Эми бул жерде эмнени айтышыбыз керек да, ушундан көрө жанакыдай биз вакциналарды мамлекеттик деңгээлде сатып алышыбыз керек. Билбейм кандай кылабыз, мамлекеттик деңгээлде барып туруп премьер-министрге дагы жалынабызбы, жалбарабызбы, же билбейм эмне кылабыз, иши кылып муну айтышыбыз керек, жеткиришибиз керек. Бирок элдин баары муну угуп турат, бүт бар жокто. Намазга барсаңыздар, мечиттердин алдында бүт баардыгы суранып турат. Ош базарына барсаңыздар, ал жерде, Ошко барсаңыздар, маршруткалардын ичине чейин коруп алган, даже динамиттерди коюп алган. Мага жардам бергиле, мен өлүп калбайын, момун мусулмандар деп турчу. Толуп атат. Муну укпаган адам жок деп ойлойм бүгүнкү күндө. Буга сөзсүз түрдө катуу көңүл бурушубуз керек. Андан кийин эң акыркысы айтып кете турган нерселер бул маалымат элге ошо жакшы жеткирилбей жатат да. Ушул жагынан да биз жалпы маалымат каражаттарынан суранып кетебизби, билбейм, мындай акысыз көбүрөөк медиктерди чыгарып туруп булардан сураныш керек ушулар боюнча. Негизинен алып караганда ушул суммалардын баардыгын кошуп келгенде 5 миллиард 768 миллион акча керек экенде, бул деген 82 миллион доллар болот да. Эгерде мамлекет бүт ушундай масштабный ишти жүргүзө албайбыз десе, анда бир областта жасай турган болсок, ушуну биз эмесиге 9 эсеге ылдыйлатып коюшубуз керек да. Эгерде бир айылда райондо жасай турган болсок, ушул эле цифраны примерно 50 район чаар деп койсок, 50ге ылдыйлатып койсок болот. Кандай болгон учурда дагы эмне болсо да, ход бир
айылдан бир эмеден шаардан болсо дагы ушуну башташыбыз керек. Баштабасак биз билбейм, мамлекет катары буну эмне деп айтышты билбейм, буну башташыбыз керек да. Ушундай эмелерге. Эми могул жерде дагы бир нерсеге көңүлүңүздөрдү буруп коеюн. Гепатит A'нын вакцинациясы болсо 850 сомдон болуп туруп 2 жолу жасалат. Частный медцентрде жасалып атат. Бир эле частный медцентрде эгерде эл бардыгы мен гепатит менен ооруп калбайм деп туруп, ошол жердеги бардыгы барганда, аны көргөн башка медцентрлер дагы аны алып келет эле. Алып келгенде сөзсүз түрдө конкуренция болот дагы, баягы эмелери баасы сөзсүз түрдө ондогон эсе ылдыйга түшөт эле. Бүгүнкү күндө муну эч кандай биз түшүрө албай атабыз. Ал эми гепатит Б'ныкы болсо, Индиядагы чыккандары боюнча ал жердегилер айтып атат заводдо, биз $1 беребиз дейт. $1 дегенimiz жанакы 600 сом эмес, общий алганда 1800 болуп атат го. Бул деген 70 эле сомго беребиз деп атат да. Местный баягы поставщиктер айтып атат, биз дейт эгерде дейт ушу мамлекеттик деңгээлде сатып алабыз десе, Кудай турат, мына соопчулук үчүн биз дейт ошого үстүгө эч нерсе кошпой туруп беребиз деп атат. Эгер 500 миңден алсаңар 130 сомго беребиз деп атат. Алар эмне үчүн могу жанагы частный мекемелерге ошо 130 сомдон бербейт? Себеби алар көрүп турат, частныйга берсе алар барган сайын эл көп келген сайын, мына акыркы айларда тенденция башталды. Мурда 600 болсо азыр 700, 800ге чыгарып алды. Аларды да түшүнсө болот, себеби уставында биринчи пунктта жазып алынып турат. Медициналык мекемелер жардам көрсөтүү эмес, биз прибыл үчүн, прибыл табыш үчүн түзүлгөнбүз деп туруп да. Ушундай эле нерселерди. Так, негизинен айта турганым ушул. Рахмат сиздерге.